Эми үйүңдү тыкылдатып барып бирөө тоноп кетет десе, башка жол менен деле тоноп кетиши мүмкүн. Бул анын себеби эмес. Себеби буну тыйып койгондон бери адамдардын мечитке келүүсү азайып баштады. Баягы капилетте калган адамдар аларга барып ушу келимени айтып, мечитке чакыруу болбой калды. Эгер биз ушинтип бара бере турган болсок, адамдар мечитке келбей, динден алыс болуп, көртирлик менен жүрө бере турган болсо, барып кылмыштуулук көбөйөт бизде. Адамдар даватка келип оңолуп атат. Даватка келип бузулган дээрлик жок. Караң, алкаш даватка келип оңолгон. Ууру кески даватка келип оңолгон. Чорныйларын, караларын да даватка келип оңолгон. Баш кесер да даватка келип оңолуп атат. Бул эшикти тыкылдатуу шариятыбызда милдеттүү нерсе болбосо дагы даватка чакыруунун бир жакшы усулу бул. Пайгамбарыбыз бир мезгилде колдонгон. Кыргызстанда ошонун жемиши өтө жакшы болду. Канча деген адамдар мусулман болду. Мусулман болуп, динди кабыл алып, намазга келип калды деген, ал кылмыштуулуктан кайтты деген сөз. Эгерде биз ошентип берсек, адамдар динден алыс боло берсе, мүмкүн менин сабагымды көп адамдар укпашы мүмкүн. Бирок эшикти тыкылдатып барганда, ошол жерде биринчи жолу келимени угушу мүмкүн. Бирөөнү зыярат кылып деле барасың да. Азыркы мезгилде кошуналарды зыярат кылынбай калдык, туугандарды зыярат кылынбай калдык. Ошо зыярат бабына окшош эле барып, ушул неме кылса, кайра уруксат берилсе, бул мыйзам кайра каралып чыкса, башчыларыбыздан дуа кылып үмүт кылабыз. Ушуну кайра карап, кайра уруксат берсе, элибизге, жерибизге жакшы болот. Аллахым ыраазы болсун.